Алыкулдун кыздарына арнаган ырын окуп коеюн. Арыш таштап, ала тоого шамшый бер, обон созуп Алыкулдун кыздары. Атыр жуту кыргызымдын жеринде биз жүрөлүк. Кырсыктардан тышкары, чын жүрөктөн сенин жазган ырыңды обон созуп, оболонтуп жүрөбүз. Бир кызымда сага окшогон ал чыгат. Сага тазим чын жүрөктөн сүйөбүз. Өлбөс, өчпөс эстелигиң тургуздуң. Сен жашайсың кыргызымдын кылымга, кыргызымдын кыраан чыган акыны. Сен жашайсың өзүң жазган ырыңда. Анткени Алыкулдун ырларында мен 1995-жылы эгиз балдар менен больницада жатканда, улам реаниматта жаткандан Алыкулдун батпас күнү деген китепти Турусбек Жешенбектин жазуусунда чыккан. Анан ошол врачтын столдун үстүнөн алып, сурап, анан айттым, мен биринчи күнү берейин десем, ай сен балдарың менен келдиңби же китеп окуганга келдиңби депчи. Анан ошондо бир колумда балдар, бир колума ошо Алыкулдун батпас күнүн ырын окуп берип, ушул ырды окуганда балдарым айыгып кетсинчи, аман болсунчу деген ниет тилек менен окудум элем. Ошол Алыкулдун ырынын касиети бар деп айтып кетем да. Алыкулдун китептерин, ырларын окуп жүргүлө. Анан ушул балдарым мына быйыл азыркы учурда экөөтөн үйлөнүп жайланып, 2 балалуудан аман эсен, Кудайга шүгүр. Алыкулга да мен таазим этип жүрөм. Болду.